ЛГБТ түшүнүгү дүйнө жүзү боюнча тездик менен жайылууда. Бул кыймыл менен байланышкан жарандардын саны абдан тез көбөйүп жатат. Анын ичинде Кыргызстанда да бул көйгөй бар. Буга байланыштуу аксакалдар, коомдук ишмерлер коңгуроо кагып жатышат. Текеден текеле мен каршымын. Бул ЛГБТ деген бул биздин кыргыз элинин маданиятына теңирден тескери келген, биздин каада салттарыбызды бузган, биздин элдин ички маданиятын өзгөртүүнүн аракетин кылган кайсы бир сырткы дейбизби, ички дейбизби душмандардын киргизген багыты. Кыргыз коомчулугу бул көйгөйгө эгемендикти алгандан кийин гана кептелип отурат. Анткени идеологиялык боштукту батыштын бузуку идеялары, баалуулуктары басып кирген. Журналист Бектур Искендердин соц тармактагы билдирүүсүнө айтылган терс пикир буга мисал боло алат. Журналист Варшавадагы гей-парадка катышкандан кийин социалдык тармактагы баракчасында биздин борбор калаада да ЛГБТ парадын өткөрүүгө үмүттөнгөнүн билдирген. Мы, Кыргызстан, свободная страна, действительно, да, у нас есть мнение. Биз кандайдыр бир деңгээлде консервативдүү өлкөбүз. Менталитетибиз, үрп-адатыбыз бул ЛГБТ кыймылына каршы келет. Жеке мен бул көрүнүшкө каршымын. Жана мындай парадтардын болушун алдын алууга болгон күчүмдү жумшайм. Бул илдет ал коомдун менталитетине, үрп-адаттарына жана негиздерине карама-каршы келет дешет коомдук ишмерлер. Ал эми батышка багыттап бузуку жүрүм-турумду жайылтууга аракет кылгандар көп. Алардын максаты улуттук баалуулуктарды жок кылуу жана батыш идеологиясын таңылоо. Бул жанагы демократия деп биздин Кыргызстанды Орто Азиядагы демократиянын аралчасы деп калп эле мактамыш болуп туруп, кошуп алып туруп, ар кимдин өзүнүн укугу бар, ар ким өзү каалаганды жасай алат, бизде эркиндик бар деген шардана менен ушул жерди киргизип атканына билбейм, биздин бийлик өкүлдөрү кантип чыдап ушуну карап угуп атат. Муну таптакыр киргизбеш керек. Бул деген биздин бала бакырабызга тескери тарбия берип атат. Эгерде кумсалардын саны тез көбөйсө, анда төрөттүн төмөн болуу коркунучу бар. Бул өлкөнүн калкынын санын азайтууга алып барат. Коомдук ишмер Акунбай Кошоевдун айтымында, мамлекеттик саясат улуттук баалуулуктарды сактоо үчүн жигердүү иштеши керек. Биздин мамлекетте аларга жол берген мыйзам жок. Мыйзам жок. Жол берген мыйзам болсо, жаш жеткинчектер ушул туура турбайбы, мыйзам бар турбайбы дегендей болуп, массовый түшүнбөстүктөн ушакка өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан жол бербеш керек буларга. Жол бербей түшүндүрүш керек. Эми аларды өтө кодулап, мындай неметке таятынан болот, ар кандай бир оору сыяктуу болот. Аларды кодулабаш керек. Бирок колдон келишинче салттык маданияттын негизинде тарбиялаш керек балдарды. Ошон үчүн аларга уруксат бербеш керек. Серепчилер айрым жарандарды чет өлкөлүк гонорар үчүн батыш идеологиясына мүнөздүү ар кандай кыймылдарды жайылтпоого чакырышат. Коомдук ишмерлердин айтымында батыштын коомду бузган идеяларын убагында токтотуп калуу зарыл. Акнур Нурдинова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек.